Мамлекеттик казынаны казино кумар менен толтуруу демилгесин көчө шыпырып оокат кылган киши эмес, президент өзү көтөрүп чыкканы эмнени туюнтат? Казино маселесин депутаттар инициатор болуп киргизген экен. Мен колдоймун, туура эле болду. Бирок азыр баягы Ысык көлдө анан Баткенде эле болсун деген эки жерди көргөзгөн экен. Мен айтып атам, аппаратка сунуш киргизгиле, депутаттарга сунуш киргизип кошумча кылгыла деп атам. Бардык жакта эле берүүгө, Бишкекте дагы, анан областтардын центрларында деп. Анан азыр эми колдоп атканыбыз себеби менин да колдоп аткан. Мен азыр кошумча киргизгиле деп атам. Кыргыз жарандары казинонун эшигин босогосун аттабайт деп, мыйзамга киргизип жазып койгула деп. Бул чет өлкөлүктөр үчүн, туристтер үчүн гана ачыла турган казино. Макул. Президент өз айыбын актап, казино оюнуна башка өлкөнүн гана жарандары кирип ойнойт дегени акылга сыяр демилгеби? Мамлекеттик казынаны адамдын көз жашы, трагедиясы менен толтуруудан башка приоритеттерди табууга президенттин акылы жетпейби эмне? Анығында башка мамлекеттердин жарандыгын алган өз мекендештерибиз канча? Демек алар киндик каны тамган мекенине келип, кокус казинонун кумар оюнунан башы чыкпай, алардын үй бүлөсү талкаланып, ажырашып тынганына президент Садыр Жапаров кайыл экен да? Дегеле бөлөк бөтөн мамлекеттин жарандарынын тагдыры Кыргызстанга келип талкаланып, алардын өмүрүнөн кыянаттык менен казынабызды толтуруу саясатынын түбү жакшылыкпы? Мындай амалдын өзү мамлекеттик деңгээлдеги шылуундук эмеспи? Мамлекеттик саясатыбыздын негизги баалуулугу шылуундук жол менен казына толтуруу багытына баратканда эмнеге жол беришибиз керек? Арине элибизге, өлкөбүзгө аброй алып келчү саясатпы бул? Демек, кыргыз бийлигиндегилер үчүн адам өмүрүнөн кымбат, адам тагдырынан өткөн баалуулук арам акча табуу экен да. Креативдүү экономикалык платформаларды, концепцияларды сунуштаган бизнесмендер, жаратман өндүрүшчүлөр, IT технологиясын дүйнөлүк рынокко экспорттоо сунушун айткан замандаштарыбызга эмнеге азыркы бийликтин куу чирендери кулак төшөбөйт? Бул айтылган көз карашыбызга пикириңиз окшош болсо, бармак басыңыз, башкалар менен бөлүшүңүз жана каналыбызга катталып коюңуздар. Ушунун өзү сиздердин бизге болгон колдоо, бизди колдогондор канчалык көбөйсө, биз бүгүнкүдөй адилетсиз бийликтин катачылыктарына жол бербей күрөштө бирге болобуз.